жактан 2 сааттык жол менен маршрутка чейин барышат. Маршруткада жөө барышат да, кышында, жайында. Анан нарактан дагы 7 километр эки пересадка менен мектепке барышат. Ошол жерде барып келип жашашат. Бул жаккачы свет жок, жарыктык жок бияка. Анан таза суу тартылган эмес. Ушундай жашоондо, ушундай кыйналган жашоодо жашап атышат да азыр элдерчи. Шаардык кеңештин депутаттыгына баратканымдын себеби шаардын дагы шаарга эле караган ушул биздин аймак бурдакы дача болгон, анан шаардык статусту алган аймак бул жер. Ушул аймак квартальный аймак деп коет. Квартальный аймактан баратканым себеби ушул өтө чечилбеген көйгөйлөр көп. Ошолордун бардыгын буйруса оңдойлуу, ушул жерде дагы бир вип городок жасайлы деген өзүбүздүн бир оюбуз бар эле да. Анан эле ошондой сунуш болуп калып, анан өзүм менен самовыдвижение эле кылып туруп, анан ошентип анан партияга аттанып атам. Эгерде буйрса ошоларды аткарабыз депчи. Калпак тиккен адамдар бар, төшөк тиккен адамдар бар. Ошолор бардыгы индивидуальный предприниматель. Алар деген налогду ежемесячно ай сайын төлөшөт. Ошолор кайра бизге кызмат кылыш керек. Биз шаардын дарбазасы болуп атабыз. Ошол жерден киргенде эшигин көрүп төрүнөт дейт. Бизди көрүп туруп наракты көргөндүн эмеси болбойт да, кызыгы болбой калат. Ошон үчүн сөзсүз биз жакты оңдоп туруп анан төргө өткөрүш керек. Суусу жок биринчиден. Бул сууну биринчи алып келген ушул Мелис Мырзахматов болгон. Мурда алып келген. Ушул планды түзүп, ушул жакты шаарга киргизген, шаардын статусун Кара Сууга караган дача болгон. Бул жер өзү Кара Суу районунда караган болгон. Ушул дачага шаардын статусун бердирген Мелис Мырзахматов Жошбаевич болгон. Бирок ал киши немеден жумуштан кеткенден кийин ушул жер каралбай калды. Таптакыр инфраструктура каралган эмес, свет жок, жарыктык жок да. Анан суунун жарымын өзү элдер өз күчү менен киргизип алды. Анан өйдө жакта айыл аябай чоң болгондуктан өйдө жакта таптакыр суу жок. Дагы эле каналдан ичишет. Баягы эле жаман каналдан суу ичкен кишилер аябай көп. Адам мындай президент эле там премьердинби оюна келбеген ишти Мелис Мырзахматов жасады. Шаары бедарбаза деп коет да. Шаарга дарбаза курган, шаарга ушунчалык сонун келбетин немесин кайтарып койгон бул Мелис болду да. Унутулуп кеткен батырлардын атын койду. Унутулуп кеткен айкелдерди койду. Мындай нерсе эч бир чоңдун акылына кирген жок да, башка мэрлердин көбүн көрдүк биз. Мыр городалар, аябайлар көп адамдар болду, ар кандай болду. Бирок именно ушул идеяны көтөрүп, ушул Оштун аброюн чоңойткон ушул киши болду да.